Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи соңку 4 жылда 2,5 эсеге өстү. Бул санды учурдагы бийликти жек көрсөктө моюнга ала турган көрсөткүч. Министрлер кабинети муну менен эле токтоп калгысы жок. Мамлекеттик бюджетти жыл аягына чейин 700 миллиард сомго жеткирүүнү көздөп жатат. Учурдагы бийлик мынча акчаны асмандан ала коелу деген жери жок. 4 жылдан бери аюусуз суланып жаткан коррупция менен күрөштү, элди тоногон кирим чөйрөнү алсыздандырууну дагы күчтөнтүп, инвестиция тартуу, өндүрүштү жолго коюу, атамекендик продукцияларды экспортко чыгаруу, дүйнө менен соода алаканы жакшыртуунун артында жетүүгө аракеттерди көрүүдө. Буга чейинки өлкө башчыларынын четтен карыз алып, эптеп элди алдаган саясатынын кесепетинен максатсыз алынган миллиарддаган карыздарды төлөп берүү да ушул бийликтин бешенесине жазылып отурат. Карызыбыз кокодон алып, экономикабыз нөлгө түшүп, элибиз жардылыктан чет өлкөлөрдө тентип, саясий тиреш апогейине жеткен мамлекеттин жүгүн мындан 4 жыл мурда мойнуна алган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев, эгер ишти алып кете албаса, мурдагы бийликтегилердин кейпин кийип калаарын бөркүндөй билип, эл башына келишкен. Экөөтөн келген күндөн тартып кара жандарын кар чуруу иштеп жатат. Антпегенге аргасы жок эле. Анткени артында 5 президенттин калпына тоюп, запкысын тарткан карапайым эл турат. Бир эле мисал, УКМК 4 жыл аралыгында мамлекетке 168 миллиард 287 миллион сомдон ашык акча каражатын кайтарды. Мыйзамсыз аракеттерден алынган бул миллиардтар Садыр Жапаровдун жана Камчыбек Ташиевдин жыргалчылыгы үчүн алардын жөнтөгүнө түшүп жаткан жери жок. Бир тыйынына чейин эсептелип, мамлекеттин казынасына келип түшкөн бул каражаттар менин, сиздин, жалпы калктын жашоосун жакшыртуу үчүн жумшалууда. Садыр Жапаров бийлик башында турган 4 жылда Кыргызстан эмнеге жетишти? Сар эсеп салып көрөлү. Халктын көкөйүндө турган негизги көйгөйлөр актуалдуу социалдык саясий багыттар, адам укуктары боюнча эркин пикирин билдирүүгө, сын пикирлерди айтууга жана көйгөйлөрдү чечүүчү сунуштарды берүүгө мүмкүн болгон аянтча учурда элдик курултай болуп калды. Бул жолку өткөн 3-чү элдик курултайга өлкөнүн бардык региондорунан, чет элде жүргөн мигранттардан жана этностук өкүлчүлүктөрдөн жалпы 700 делегат келген. Бийликтин эл менен ачык диалогу учурдагы көйгөйлөрдү чечүүгө гана эмес, келечекте бирге курууга карата умтулган ар бирибиздин жарандык аң сезимибиздин далили. Бүгүнкү жана келечектүү улуу жетишкендиктер, ийгиликтер жеңил эле келе калбастыгын, аны туруктуу аракеттерибиз, тандообуз жана коомго кошкон салуубуз менен бирге курарыбызды түшүнүү өтө маанилүү. Мамлекеттик бийликтин ишмердүүлүгүн сандар көрсөтөт. Акыркы 4 жылда мамлекеттин экономикасы 2,5 эсеге көбөйгөн жана бул чек эмес. Келерки жылы бул көрсөткүчтү дагы да көбөйтүүнү көздөп жатышат. Ал эми мамлекеттик бюджетти 700 миллиард сомго жеткирүү көтүлүүдө. Ал үчүн завод, фабрикалар, ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлүүдө. Убагында тиш чокугуч да чыгара албаган Кыргызстанда алгачкы жолу ноутбук жана автоунаалар чогултула баштады. Коррупция менен күрөш аюусуз уланып жатканын да белгилеп кетет. Коопсуздукту жана тартиптүү камсыз кылуу мамлекеттин туруктуулугунун жана өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Кыргызстан коррупцияга, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө көрүнүктүү ийгиликтерге жетүүдө. Коррупция бул мамлекеттин ички өзөгүн бузган, жарандарыбыздын бийликке болгон ишенимин ажыраткан жана экономикалык өсүштү алсыраткан оору жана өнүгүүнүн душманы. Биз ишибизди баштаганда эле коррупцияга каршы аяосуз күрөш жарыялаганбыз. Ал күрөш улам барган сайын күчөп, улантыла бермекчи. Кадырман эл журт, урматтуу делегаттар, бирок сиздердин колдооңуздарсыз коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес. Коррупцияны жок кылыш ар бир кыргызстандыктын милдети. Ошондуктан милдеттүү түрдө колдоп турушуңуздар керек. Коррупция менен күрөштүн алгачкы этабында орун алган кармоолор жана камоолор өлкөдө резонанстуу окуяга айланды. Өлкөнүн региондорунда, айыл аймактарында эле эмес, эл алдында кадыры бийик чиновниктер, саясий дөш шаалардын кармалганы да чуу жаратты. Алардын арасында жакында эле салык кызматынын жетекчиси, анын орун басары жана башка кызматкерлер да темир тор артына кирип кетти. Эч кандай жеңилдиктер эч кимге берилбейт. Если кимдир бирөө мыйзамды бузса, если кимдир бирөө мамлекеттик мүлккө кол салса, кимдир бирөө элдин бюджеттин кол салса, баарын жазага тартабыз.
Ким болуп кетсе дагы, ал президенттин жакыны болобу, менин жакыным болобу. Атайын кызмат мамлекеттик бийликке мыйзамсыз барууну көздөгөн саясий партияларга да мүмкүндүк берген жок. Ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо добуш сатып алууга аракеттенген социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү кармалышкан болчу. Буга Европарламент эгемен Кыргызстандын негизги принцибине шек келтирип тоскоол болууга да аракеттенди. Маалым болгондо Европарламенттин 492 депутаты Кыргызстандагы адам укуктарына тынчсызданган резолюция кабыл алган. Буга Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дароо жообун берди. Кылмышка шектүүлөрдүн камакка алынуусунун негизги себептери, добуш сатып алуу фактылары, үгүттөөчүлөрдүн жашырылышы, эки жарандын арыздары жана партия жетекчилеринин мыйзамсыз иш-аракеттерге тиешеси бар экенин көрсөткөн аудио жазуу болгон. Бул аракеттер шайлоонун жүрүшүнө таасир этип, мыйзамды бузуу коркунучун жараткан. Резолюцияда белгиленген Кыргызстандагы маалымат каражаттарына байланыштуу кылмыш иштерине токтолсок, 2024-жылдын 18-декабрында Бишкек шаардык соту 4 журналистти массалык башаламандыктарга чакырык жасаган деп таап, айыптоо өкүмүн күчүндө калтырган. Ошол эле учурда иштин башка 7 фигуранты кылмыштын курамы жок болгондуктан акталган. Ошону менен бирге айыпталуучулар бул чечим боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна апелляциялык арыз менен кайрылууга укуктуу экенин эске салабыз. Тышкы иштер министрлиги Европарламенттен белгиленген бул резолюция Кыргызстандын укук коргоо органдарынын сот аткаруучуларына карата кысым көрсөтүү аракети деп баалайт. Европа парламентинин депутаттарынын диалогтуу күчкө салуу позициясын жүргүзүү аракеттери Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө шек келтирип, Кыргызстан менен Европа парламентинин ортосунда акыркы ондогон жылдар бою калыптанган кызматташтык жана өнөктөштүк духун бузат. Мындай пикирди Франциянын Европа парламентинин депутаты Тьерри Мариани да белгиледи. Биз Страсбургда отуруп алып демократиялык өлкө болгон Кыргызстандын чечимине кийлигишкенге укугубуз барбы? Темирлан Султанбековдун иши боюнча биздин колубузда эч кандай далилдер жок. Мамлекеттин суверендүүлүгүн сыйлоо башка принциптерден жогору болбошу керек. Биз башка өлкөнүн саясатына кийлигишпөө принциптерин колдонбой жатып, демократиянын жана адам укуктарынын коргоочулары болуп көрүнбөшүбүз керек. Кыргызстандагы сөз эркиндигине токтоло турган болсок, ага эч кандай чектөө жок. Буга элдик курултай мисалдардын бири болуп бере алды. Анда Асылбек Абдыкадыров аттуу делегат тарабынан бир нече басылмалардын өкүлдөрүнө сөз берүү сунушталды. Демилге президент жана депутаттар тарабынан колдоого алынган. Эч каршылык жок. Зал чечет, курултай чечет. Кимди сүйлөтөбүз десеңер, трибуна силердики. Анан Мыктыбек Усупович, сиз туура айттыңыз, кандай гана маселелер болбосун, мына трибунага чыгып ачык айткыла. Силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. Курултайдын экинчи күнү чакырылгандардын пикирин угууну каалаган 700 делегат жана коомчулук күттү. Бирок аталган медиалардын биринин да өкүлү келген жок. Көрсө Азаттык менен Кактус медианын чет өлкөдөгү кожоюндары уруксаат бербептир. Политклиниканын жетекчиси айылдамын деп шылтоолоп койгон. Мындан улам сөз эркиндигин талашкан медиалардын өздөрүндө сөз эркиндиги деген нерсе такыр жок экени түшүндүктүү болду. Массалык маалыматтын каражаттарын чакырышты, бирок келишкен жок. Баш тартышты десек да болот. Азаттык Прагадан уруксат сурайын дептир. Жыйынтыгында Прагасы уруксат бербей коюптур. Дина Маслова Кактус баш тартыптыр. Поликлиника айылдамын деген шылтоосун айтыптыр. Кече айылда болсо бүгүн деле келе берсе болмок. Качты баары да. Мына көрдүңөрбү? Сөз эркиндиги жок деген сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок. Тышкы кожоюндар өл десе өлөт, тирил десе тирилишет мына ушундай. Ошол аты аталган маалымат каражаттарынын жетекчилерине чыктык. Бүгүн президент өзү дагы айтып өттү, чакырган экен. Мен ошол президенттин айткан сөзүн тастыктайм. Бизге келүүгө бир нече жолу кайрылдык. Мамлекет тарабына сөз эркиндиги жок деп кине коюп аткандар өздөрүндө дагы мындай сөз эркиндиги болуш керек да, алардын өзүнүн сөз эркиндиги жок экенин бүгүн кырдаал көрсөттү, далил менен күбө болдук ага. Негизинен батыштагы саясий күчтөрдөн каржыланган Кыргызстандагы тырмакча ичиндеги эркин медиалар адам укугун коргогон, адилеттүүлүктү, сөз эркиндигин коргогондор катары өздөрүн көрсөткүсү келишет. Бирок булардын иши болгон акча үчүн чет элдеги кожоюндарына кызмат көрсөтүү гана экендигин кыргыз коомчулугу да түшүнүп калды. Курултайдын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров сырттан каржыланган медиалардын кожоюндары жылына канча каражат бөлүп турганын да ачыктады. Азаттык радиосуна Америкадан 2 жыл үчүн келген акча каражаты 4 миллион 567 миң АКШ доллары.
Клуб медиа үчүн 2 жылда 643.240 АКШ доллары. Политклиника сайты Дилбар Алимовага америкалык уюмдардан 8.238.800 сом грант берилген. Говорит ТВ сайты Кайыргүл Урумкановага 11.762.700 сом келген. Кактус медиа сайты Дина Масловага америкалык кожоюндарынан 6.926.010 сом каржылоо болгон. Кылым шамы бейөкмөт уюму Азиза Абдирасуловага 21.168.608 сом грант келген. Бул акчалардын отчетун эптеп оюна келген цифраларды жазып туруп, мына биз муну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп отчет кожоюндардын отчет жөнөтүп коюшат. Кожоюндар болсо, жакшы иш кылып жатышат экен деп буларга ишенип олтурушат. А так бул жакта кылган иштери жалган маалыматтарды таратмай, жамандык издемей, бирөөнүн аброюна далилсиз шек келтирмей. Муну менсиз деле өзүңөр көрүп билип жүрөсүңөр. Анан алар сотко беришсе, ал адамдар сөз эркиндиги кысым болуп атат деп кыйкырып чыгышат да. Шу жерден мен урматтуу Госстат департаменттин башчыларына да кайрылып кетет элем Американын. Мен сиздерге кайрылат элем да. Эгер акчаңарды кайда жумшаарыңарды билбей жатсаңар, бизге мамлекетке түздөн түз эле бергилечи. Биз түздөн түз дарегине жеткизебиз. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Керекпи сөз эркиндиги толук камсыз кылып беребиз. Берген акчаңарды эффективдүү, түздөн түз дарегине жеткидей кылып жумшайбыз дагы, анан силерге биз алдабай эле отчет беребиз. Бийлик баштапкыдан калктын укугун коргоо аракетинде, анын жыйынтыгында мамлекетке мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жүздөгөн жер участкалары, заводдор, базарлар, спорт комплекстери, ошондой эле социалдык объектилер, мектептер, бала бакчалар жана ооруканалар мамлекетке кайтарылууда. Мамлекеттик казынага түшкөн каражаттын бир да сому көзөмөлсүз калган жок. Учурда курулушу жүрүп жаткан 45 000 орундуу стадиондун тарта башка маанилүү объектилердин курулушуна жумшалууда. УКМК өзүнүн жанагы топтолгон акчаларынан өз билемдик менен бир дагы сом акчаны биз иштеткен жокпуз жана иштете албайбыз мыйзам боюнча. Ошол акчалардын баардыгы бизге депозитке түшкөн акчалардын баардыгы мына ушинтип бөлүнүп мамлекетке кетет. Андан кийин мамлекет уже бажы кызматы, салык кызматы, республикалык бюджет, став-фонд булардын баардыгы анан өздөрү ошол жерде иштетишет. То есть аларга дальше уже биз отчет бербейбиз. Ошолорго чейин акчаны жеткизип бердик, калганын алар өздөрү иштетишет. Кыргызстандагы эң маанилүү жетишкендиктердин бири эми билим алуу акысыз жүрөт. Мектептердеги ар кандай акча чогултууга, жардам катары чогултулган фондторго тыюу салынды. Медицина тармагы да унутта калган жок. Эми гемодиализ алган ар бир бейтап бөйрөк алмаштыруу операциясын акысыз жасата алат. Кыргызстан өнүгүүгө багыт алган өлкө болгону ага эч кандай тоскоолдуктар болбошу керек. Эң башкысы мамлекеттин келечеги ар бирибиздин колубузда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндемир жыйынтык программасы үчүн.